Assalamu alaikum. Урматтуу менин Facebook рахчамдагы досторум жана ассаламу алейкум Бүтүн Кыргызстан партиясынын жалпы жааматы, колдоочулары жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрү. Кандайсыздар, амансыздарбы? Баарыңыздарга Кыргызстандагы боюнча кутман кеч и Москва, Россия сааты боюнча кутман күн. Ар бирибиз өзүбүздүн угуп билип турганыбыздай эле көрүп атасыздар. Азыркы учурда бизге Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Мадмаров Адахын Кимсамбаевичти эртең менен дагы прокуратуранын тергөө кеңсесине чакырылган. Эртең менен сурак берип чыккан. Азыр дагы саат 4-кө деп чакырып, ошол боюнча чыгы элек. Булардын маалыматынын чыгарылышы боюнча камайбыз Мадмаров Адахын Кимсамбаевичти жана Орозайым Нарматованы депчи. Мен ошол боюнча өз пикиримди билдирип, бийликке өзүмүн реакциямды көрсөткүм келди. Кантип? Мен шаарындамын да. Ошол боюнча бир аз Москвадагы биздин Бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапташтарын жана Кыргыз Республикасынын бардык аймактарындагы Бүтүн Кыргызстан партиясынын жалпы жааматын Пишек шаарына Токтоналиева көчөсү номер 2-үй корпус 1 адреске келип, ошол жерде бизге жамаатташ болуп, колдоп, кубаттап, колдоо көрсөтүп турсаңыздар деп чакырат элем. Азыр менин түз эфиримди көрүп аткан туугандар, сиздер досторум, ушул менен түз эфиримди колдон келишинче бөлүшүп, лайк басып бөлүшүп койсоңуздар жакшы болот эле. Сиздерден өтүнүч. Мен бул азыркы түз эфирим Кыргыз элине жана акыйкатты көрө билген адамдар үчүн жана биздин Бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапташтары үчүн. Келиңиздер замандаштар, келиңиздер пикирлештер, келиңиздер саясаттагы достор жана Фейсбуктагы достор. Жөн карап отурбайлы. Баарыбыз биргеликте, баарыбыз бир теңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгаралы. Биздин мындай ситуацияда бирибизди шылдыңдап карап отургандай болбостон, баарыбыз бирге калып, бул сабатсыз бийликтин сазайын беришибиз гана калды окшойт. Бул сабатсыз бийлик только өздөрүнө ор казып атканын билбей, азыр Мадмаровду камайбыз, Мадмаровду антебиз, Мадмаровду минтебиз деп өздөрүнө чоң ор казып болуп атат. Ошондуктан мен сабатсыз бийликтин башчысы болгон Садырга айтат элем. Жапаровга. Садыр Жапаров, акылың барда этеңди жый. Эртең кеч болуп калды дейт. Ачык элечи. Мадмаров Адахын Кимсамбаевичке тийишебиз деп өзүңөргө өтө чоң мындай алып келип аласыңар. Акылсыздык менен көп жаман иштерди кылып коюп атасыңар. Акылсыздык менен көп элге зыян келтирип, элибиздин канын төктүңөр Баткен чек арасында жана башка жерлерде. Кечегиде Казакстан боюнча да өзүңөрдүн жаман жактарыңарды көрсөтүп, өтө биздин Кыргыз элинин баягысын көрсөтүп коюп атасыңар. 1-5-6, мындайча айтканда Бактыбек Калмаматов айтмакчы, 20 маймыл токойдон чыга салып элесилер, Кыргыз элин уят кылып коюп атасыңар. Ошон үчүн айтат элем, токтоткула ушунайнаны. Ысыгына токтоткула. Эртең кеч болуп калат өзүңөргө. Мадмаров Адахын Кимсамбаевичке жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын жана акыйкатты сүйлөгөн оппозиционер саясатчыларды жана оппозиционер мырза жигит кыздарыбызга тийишкенди токтоткула. Ысыгына токтотпосоңор эртең кеч болуп калат өзүңөргө. Биз карап отурбайбыз. Биз ОДКБдан же башкадан коркуп отура турган биз казак же тажик же бир өзбек эмеспиз. Биз Кыргыз элибиз. Кыргыз эли кырылган сайын кычаган Кыргыз эли болот. Ушунда бир билип койсоңор жакшы болот эле. Өзүңөр Кыргыз эмес экениңерди ушул жерден да билгизип, өзүңөр кыргыздарга азыл болуп атасыңар. Ошондуктан токтоткула кыргыздарга азылганы. Урматтуу дегенде келбейт. Мен мисалы урматтап силерди шайлап алгам. Мен урматтап шайлаган адам да Мадмаров Адахын Кимсамбаевич. Элди урматтай билет, элдин урматына татый алат. Ошондуктан биз урматтап дагы да элдин ушул Мадмаров Адахын Кимсамбаевичтин артына туруп бере алабыз. Себеби ал урматтуу киши. Кудайга шүгүр, акыл десең акыл бар, сабат десең сабаттуу. Билим десең билимдүү. Бардык жагынан төп келишкен, илимдүү киши. Эртеңки күндө адамды уят кылбай, мамлекетти да уят кылбай көтөрүп
кайсыл жака болсо дагы өз башын сайылга мамлекеттин эмес элдин атынан да сүйлөй ала турган киши бул. Силерчи, силер кимсиңер? Силер мамлекеттин ичиндеги карапайым калкты гана эзип аткан бир желмогуз, бир жети баштуу желмогуз болдуңар калдыңар. Сырттан келген күчтөргө, сырттан келген согушчан бир мындайларга нормальный сөз айта албайсыңар. Анан келип эле өзүбүздүн элибизге чекесинен чыккан болдуңар. Ошон үчүн азырынча ушул мен информационный маалыматым боюнча мен азыр силерге кайрылат элем. Ушунайына токтоткула. Ысыгына токтотпосоңор эртең күнүнө кеч болуп калат өзүңөргөчү. Биз Бүтүн Кыргызстан партиясынын жааматы, жалпы жааматы, тарапташтар карап отурбайбыз. Биз Бактыбек Калмаматовдун артындагы же Жеңиш Молдохматовдун же Тилекмат Күреновдун артындагы жөнөкөй эле бир саясатчынын артындагы эл эмеспиз. Биз Кыргызстандагы номер 1 болгон саясатчы Мадумаров Адахан Кимсамаевичти колдогон карапайым элбиз биз. Биз карапайым эл жөн эле карап туруп калбайбыз. Ошондуктан эсиңер барда теңерди токтоткула. Жөн эле карап тура турган биз кечеги чыккан бир жаш балдардын, бир оюн таза айта албаган балдардын артында турган эл эмеспиз. Биз өзүнүн өзү укугун коргой ала турган жана өзүнүн өзү нагыл ала турган бир чоң саясатчынын артында турган карапайым калкпыз. Ошондуктан барыңарга эскертүү. Бийлик төбөлдөрү Мадумаров Адахан Кимсамаевичке жана оппозиционер мырза жигит кыздарыбызга тиишкени токтотуп, прокуратураң барбы, УКМКң барбы, токтоткула ысыгыначы. Мен барыңарга эскертип атам. Карапайым калктын атынан биз Москва шаарындагы Бүтүн Кыргызстан партиясынын жалпы колдоочулары даярбыз. Ар дайым кайсыл күндө болбосун, эгер Мадумаров Адахан Кимсамаевичке бирдеме боло турган болсо, силердин чаңыңарды көккө сапырганга да даярбыз бизчи. Силердин кечеги бир 200 зомбиңер докансаларыңар менен эч жака бара албайсыңар, айтып коеюн. Ошон үчүн Садыр Жапаров ысыгына ойлонуп, терең жаңылыш элегиңизде ушунайына токтоткула, антип Мадумаров менен теңтайлашып, Мадумаров менен акыйынын айтышканды. Силер кимсиңер? Өзүңөр айтып кеткенсиңер, Жапаров Садыр. Өзгөндө эл менен чогуу баягы кайрылууңузда кандай деп айттыңыз? Бул Мадумаров бизге ошон кечеги эле адам эмес. Мадумаров 30 жылдан бери саясатта жүргөн. Биз 10 жыл жүрөбүз деп нелер болуп кете индедик, өлүп кете жаздадык деп өзүңүз айткансыз. Мадумаров болуш үчүн сиз 3 жолу төрөлүп, 5 жолу мындай болсоңуз да антура келбейсизгечи. Жапаров Садыр Нуркожоевич, азыр ысыгында мен ошол бул эскертүү сизге, коркутуу эмес, же башка кылуу эмес. Элдин атынан сизге кайрылып атам азырчы. Биз Москва шаарында убактылуу иштеп жүргөн мекендештердин атынан баарыбыз азыр топтолуп биз, если бүгүн болсо бүгүн, эртең болсо эртең биз Мадумаров Адахан Кимсамаевичти короп калууга күчүбүз, кудуретибиз жетет. Ошондуктан ысыгында токтотуп, мындай бир сабатсыздык, бир караңгылык дүйнөгө бара бербегиле. Биз 21-чи кылымда жашап атабыз. 16-чы же 17-чи кылымда эмеспиз биз. Биз 21-чи кылым техниканын өнүккөн заманында, адам баласынын өнүккөн бир илими, өнүккөн мээси өрчүгөн заманда жашап атып, биз ушундай караңгылыкта ушундай баягы кылганыбызга туура эмес бул. Биз Мадумаров Адахан Кимсамаевичтин колдоочулары силерге ошон сабатсыз доканса эмеспиз биз. Биз Кудайга шүгүр, илимдүү кишинин артында турабыз. Ошондуктан биз билимдүү кишини ар дайым колдоп, кубаттап, кайсыл кычыктан болсо алып чыгып кеткенде даярбыз. Эгер силерге ошон сабатсыздар кол салса, эгер силер сабаттуу болгонуңарда ал кишиге кол тийгизмек түгүл, суракка да чакырбайт элеңер. Өзүңөрдүн эмне себептен суракка чакырып атканыңарды билбейсиңер ал кишинечи. Ал кишинин кайсы күнөөсү үчүн, ал кишиге кайсыл күнөөнү мойнуна иле албай атасыңар. Бир нерсени ойлоп чыгып анан чакырбайсыңарбы? Кайра эле чакырбагыдай эңердин эгизи эмес, ачыгын айткандачы. Токтоткула ушунайында. Кыргызстанды экиге бөлүп жок кыла турган болдуңар, ачыгычы. Докансалар анан мындайлар деп, сабаттуулар депчи. Мындай болбойт, ачыгы. Кыргызстанды бөлбөй жарбай башкарыла турган только Мадумаров Адахан Кимсамаевич гана калды. Садыр Жапаров, сиз андай билимиңиз да жок. Сиз даже акимчиликке да сабаттуу эмес экенсиз. Сиз баштан айыл өкмөттөн баштасаңыз жакшы болот эле. Эмне мынчалык өчөшүп Мадумаров Адахан Кимсамаевичке? Же эмне аялыңыз тартып алдыбы, же башка кылып койдубу? Же оногу бир блогер, хакерлериңиз айтмакчы,
бүт урук таштай турган адамыңыздын баарын тартып алып койду Мадумаров. Токтоткула ушундай ысыгыначы. Мына азыр биз Москва шаарындагы мекендештер баарыбыз чыгып атабыз. Кудай кааласа биз ар дайым Мадумаров Адахин Кимсановичтин артында туруп, колдоп кубаттап, биз ошол жерден сес көрсөтө алабыз силерге. Кандай болгон учурда анчы жөн эле карап турбайбыз. Жөнөкөй эле силер тыгып койгон эле, камап койгон эле бул жөнөкөй киши эмес. Силерге окшогон, өзүңөргө окшогон. А бул Кудайга шүгүр, Кыргызстанда эле эмес, Орто Азияда, даже дүйнө жүзүндө да өзүнүн бир кичинекей болсо да орду бар киши саясаттагы. И өзүнүн бир баягындай позициясын өзгөртпөгөн бир туруктуу, күчтүү киши бул. Кече чыга салып 12-ни сүйлөп, бүгүн чыга салып 14 түрлүү сүйлөбөйт бул киши. Ар дайым бир позицияда, ар дайым бир калыпта жүргөн, ар бир сөзү орундуу киши болгон. А силер ошол кишини жок кыла албай аракеттенип атасыңар. Бул кылганыңар туура эмес. Бул кылганыңар вообще өзүңөрдүн башыңарга муш болуп тиет. Ошондуктан Мадумаров Адахин Кимсанович менен кайма айтышып, же бул кишини прокуратурага чакырып, же УКМКга чакырып камап коюп жеңебиз деген бул вообще бул бир тупой, бир малдын кара ойлуу, бир күчүктүн мээсине да келбеш керек да бул ойчу. Андай да силер өзүңөргө өзүңөр муш кыласыңар, балта тиет башыңаргачы. Ошон үчүн азыр мен эскертип атканымдын себеби ошол Кыргызстандагы бардык тарапташтарыбызды Бишкек шаарына Токтонөлү көчөсү 2-үйгө корпус 1-ге адреске ушул дарекке чакырам мен. Келиңиздер. Мадумаров Адахин Кимсановичтин тарапташтарын, колдоочуларды баарыбыз, бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрү жөн карап, не кылып олтурбайлы. Биз кимдин артында турган кандай эл экенибизди көрсөтүп коюшубуз керек буларгачы. Бул сабатсыздарга, бул макулуктарга. Макулук экенин, сабатсыз экенин өздөрү көрсөттү бизге. И биз дагы жөн карап турбайбыз. Өлөр эчки кочпанын таягына сүйкөнөт дейт. Уже бизге сүйкөнүп кой деген сайын кайрылы койкоңдошуп атабы, значит өздөрүнө жараша жоо болот. Эчкинин баягы мүйүзү өскөн сайын кычышкан жерине мындай кылат дейт. Кычышкан жерге тырмап өздөрү жаратты, козгоп мындай кылып атат. Эми биз дагы карап отурбай, бардык бүтүн Кыргызстан партиясынын жалпы жамааты, колдоочулары ошол жерден өзүбүздүн акыйкатты сүйлөгөн, ыймандуу, мыйзамдуулукту талап кылган, тазалыкты талап кылган, темирдей тартипти талап кылган лидерибиз Мадумаров Адахин Кимсановичти коргош үчүн баарыбыз тикеден тик туруп, канга кан, жанга жан болушубуз керек ошол жердечи. Монтип карап отурганыбыз бизге жарашпайт. Эркек кишиге айтат, эркек киши болобу, аял киши болобу, бизде Кыргызстан, кыргыздар мондай кылып төшөктө жатып өлгөнчө кан ичип ажалга тике карап өлгөн жакшы дейт. Ошол жерде тике карап өлсөк да ошол жерде бололу. Кандай болгон күнү да. Бүтүн Кыргызстан дейт, туура дейт, салам алейкум дейт, ва алейкум ассалам. Тарапташтар, ошондой менин айтарым, баарыбыз мен бийлик төбөлдөрүнө кайрылып кеттим. Кайрылдым, бул кайрылууну эгер туура көрсө, жакшы чечим чыгарса чыгарышты, а эгер болбойбу, өздөрүнө жараша жоо алат. Убакыт бериле деди. Мага 2 ай жетишет деди. 1,5 жыл болуп атат ужечи бул кишинин келгенечи. Кана бир пайдалуу бир иш кыла алдыбы? Только артка кетти. Туура кече пайдалуу иш кылды, 2 миллионго туалет салыптыр Беловодскийде. Сокулуктагы Беловодскийде ошол. А башка кайсыл бир пайда? Лыжа тепти, футбол ойноду, скутерде баягы кылып жүрдү. Туура айтасың дейт. Биз мынтип буларга окшоп кажаңдашып, мындай кылып иттей арылдашып олтура бербейбиз. Кыла турган ишти жөнүнө кылып коебуз. Ошон үчүн бардык тарапташтар келиңиздер, бир пикирлеш болуп, бир ниеттеш болуп, мен айткан дарекке келип бериңиздер. Баарыбыз колдоо көрсөттүк. Ошол жерден биз кыргыздар кандай эл экенибизди өзүбүз бирге калып, бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып, ошол жерде колдоо көрсөтүп туралы. Мага эмес, и дагы бирөөгө эмес, Мадумаров Адахин Кимсановичке. Мадумаров Адахин Кимсанович бул ким? Бул кечеги 6,5-7 миллион элдин камын ойлогон, келечегин ойлогон, бул бир гана ошол гана инсан болгон. Ошол гана инсан кыргыздын келечегин ойлоп, ар бир мынайга жооп берип, Казакстандан өтө албай карантинде сызда закта жаткан кыргыздарды коргоп, ошол Казакстандын биринчи башчысы болгон Нурсултан Абышевичке кайрылып, жолун аштырып берип,
Кыргызстанга чейин жеткирген ошол Мадумаров. И убагында Советскийде жаткандан кыргыздар кул болуп Казак өлкөсүндө кул болуп жүргөндө дагы ошол кулчулуктан 10 миң деген 20 миң деген адамды кулчулуктан чыгарылган Мадумаров. Ошондой киши кыргыз элин ойлоп отурган кишини анан кантип ушунча кыргыз эли биз бир кишини таштап коебуз. Бир сабатсыз, билимсиз, бир токойдон чыга салган 20 маймылга. Мындайча айткандачы, өзүңөр көрүп турган эле булар азыр эч кандай бийликте деле бир билими менен же илими менен отурган жок. Булар оюнда мыноо менен гана же тилиңи жулуп же башыңы жанчыйм деп гана ушул бир сабатсыз болбогон бир макулуктун сөздөрү менен кармап бийликти кармап отурабыз деген ой бар окшойт. Андай кылса жаңылышат. Ал ойлору менен биздин кыргыздын бийлигин эч ким кармап отура албаган. Мен деген сабаттуу, билимдүү Турдакул Мусубалиевтер дагы күчтүү президенттер дагы убагында кыргыздын бийлигин төлкө сактап ошол хандык тактыда отура албаган. Даже ошол Аскар Акаев дагы. Ошондуктан бийлик өкүлдөрү ар бириңерден бул башыңарга келүүчү нерсе. Бетиге кетет, бел калат, бектер кетет, эл калат. Ар бир хандыкта деле оппозиционер болгон. Биз Кыргызстан кичинекей эле бир 6,5 миллион, 7 миллион эли бар кичинекей калк экенбиз. Мен деген 14 миллион, 15 миллион миллиарддаган эли бар Америка болобу, Кошмо Штаттарда, Федерация Россия Федерациясынын бийлигине деле оппозиционерлер бар. Оппозицияга эч качан булар силерге окшоп сабатсыздык менен мамиле кылбайт. Оппозиция өзүнүн бир тартиптүүлүгүн, иримдүүлүктүгүн көрсөтүп, бардык нерсени айтып келген, ага эч качан силерге окшоп мындай кылбаган. Булар ар дайым өзүнүн ким экендигин көрсөтүп, айтууга укугу бар ар бир адам. Не только оппозиция, бардыгы айтып келген, айта бериш керек дагы. А биздин бийлик өкүлдөрү сабатсыздыгын кылып, оппозиционерлерге ким ачык акыйкатты сүйлөп, тактыкты, тазалыкты сүйлөп, мыйзамдуулукту сүйлөсө эле, бул сабатсыздыктар мыйзамдуулуктан коркуп, сразу эле буну камаганга өтүп атат азырчы. Бул камап кутула албайсыңар силер, оппозицияны же башканычы. Ошондуктан айтат элем, тез аранын ичинде бул кылып аткан жоругуңарды кайттаргыла артка. Мадумаров да Химким Самашты суракка алып, тергегениңерди токтоткула. Кыйын экенсиңер. Барла ошо тил жулам деген Камчыбек Ташиев. Кир өзүң тергечи. Терге албайсың дагы. Эч кандай. Эч бир аракет да кылып көрө албайсың сенчи. Себеби коркосуң. Андайың токтот азырчы. Биз Бүтүн Кыргызстан партиясынын колдоочулар карап турбайбыз. Таштап койбойбуз. Ошол жерге бутубуз менен күнү түнү тике турганга да биз дайым даярбыз азырчы. Тарапташтар, урматтуулар, Кыргызстандагы бардык биздин тарапташтарды мен чакырат элем. Токтоналиева көчөсү, дом үй номер 2, корпус 1-ге келиңиздер. Ошол жерге келип, бизге колдоо көрсөтүп, биз ынтымагыбызды, өзүбүздүн ким экенибизди көрсөтүп коелу. Бул биздин сабатсыз бийликтегилерге. Келиңиздер ошол жерге. Оюңуздар болсо, кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, комментарийге жазыңыздар. Өзүмдүн акылым жетишинче мен жооп берүүгө аракет кылайын. Анан ушул мен түз эфиримди да бөлүшүп, лайк басып, мына кылып койсоңуздар жакшы болот. Себеби лайк басып бөлүшкөндө бул бийлик өкүлдөрүнө көбүрөөк батыраак жетеби деген ой. Батыраак жетсе, бир аз болсо дагы биздин карапайым элдин үнүн уга билеби деген ойдо мен кайрылып атам силергечи. Бул бийлик өкүлдөрүнө. Мейли, не дейт элек, биз ошол мен дагы ошол биздин мекендештерге, Бүтүн Кыргызстан партиясынын колдоочуларына, тарапташтарга баарыңыздарга ыраазычылык, ушунча түз эфирге кирип колдоо көрсөтүп, кылып бергениңиздер үчүн. Анан лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Анан баарыңыздар ошол мен айткан дарекке келип колдоо көрсөтүп турсаңыздар жакшы болот. Токтоналиева көчөсү, үй номер 2, корпус 1-ге келип, бизден
лидерибиз Мадумаров Адахин Самаевичке өзүңүздөрдүн бир жакшы колдооңуздарды көрсөтүп, ошол жерде бир аз болсо да караан болуп берсеңиздер, эң чоң жардам кылган болосуздар, эң чоң бир колдоо көрсөткөн болот элеңиздер. Баарыңыздарга ыраазычылык. Бул менин видеомду бөлүшүп коюңуздар. Кутман кечиңиздер менен баарыңыздарга, кутман күнүңүздөр менен. Рахмат баарыңыздарга. Көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.